Биздин интерактивный панелибиз болсо эки системада иштейт. Бирөө Windows 10, экинчи бирөө болсо Android 14 системасы. Азыр болсо Windows 10 системасында турат. OPS компьютерибиздин процессору болсо Intel Core i5 11 поколение. 8 гигабайт DD-ROM, памяти болсо 256 гигабайт. Windows 10 домашняя система. Android системабыз болсо Android 14. Бул жакта программалар болсо белая доска, ноутбукту беспроводный, анан жана сотканы беспроводный экранга чыгарган программа. Бул жак болсо деген биздин HDMI, анан VGA, анан OPS компьютерибиз. Бул жакта болсо файл менеджер, анан бул жакта болсо настройка. Анан биздин программалар бул жакта жайгашкан, календар, calculator, термометр бүт бары ушул жакта жайгашкан. Өзүбүз программаларды жүктөп, кадимкидей эле колдонгонго толук мүмкүнчүлүк алабыз. Анда эмесе келиңиздер достор, биз Windows системасындагы программаларды бирден көрсөтүп чыгалы. Бул болсо билим берүү тармагында көп колдонулчу белая доска. Бул жакта белая доскабызда бул жакта беттер жайгашкан, биринчи, экинчи, үчүнчү бет. Буну чексиз көбөйтүп колдонгонго толук мүмкүнчүлүк болот. Бул жактан болсо беттерди кошуп колдонобуз. Бул жакта тексттерди жайгашкан. Бул болсо кадимки эле жазуулар. Айтор достор, мына бул болсо мугалимдер презентация көрсөтүш үчүн функциялардын бардыгы камтылган. Биз эмкиде сайттарга чыгып, сайттан бир нерселерди көрсөтүп өтөлү. Бул жактан деген сайттарга кадимкидей чыгып эле видеолорду көрсөтүп, балдарга мультфильм болобу, бүт барын көрсөткөнгө толук мүмкүнчүлүк алат. Бул жакта сайттагы мазмундарды белгилеп көрсөткөнгө ушундай мүмкүнчүлүктөр каралган. Буну кайра сохранить кылып, сактап алганга болот да, фото кылып. Ал эми бул болсо сотканы, телефонду жана ноутбукту беспроводный интерактивный панелге туташтырган программа. Биз бул жактан деген кодду сканерлап эле туташтырып алганга мүмкүнчүлүк каралган. Бул болсо менин соткамдагы мазмундар. Буну ушинтип эле беспроводный бул жакка чыгарганга мүмкүнчүлүк болот. Ушуга окшош эле ноутбукту да беспроводный кошконго толук мүмкүнчүлүктөр каралган. Интерактивный панелдин дагы бир өзгөчө артыкчылыгын белгилеп кетейин. Бул жакта болсо жогору аныктыктагы камера жайгашкан, веб камера. Буну менен онлайн конференцияларды, онлайн сабактарды уюштурса болот. Бул жактан сабак өтүп, мүмкүн Баткендеги окуучуларга көрсөтүп бергенге толук мүмкүнчүлүктөр каралган. Бул жакта болсо USB, анан Type-C резюмдары каралган. Бул аркылуу мышка, клавиатура кошуп колдонсо болот, флешкаларды кошуп колдонсо болот. Арт жагында болсо деген HDMI, VGA, анан USB резюмдары бар. Бул аркылуу биз функцияны жана мүмкүнчүлүктөрдү, ресурсторду колдонгонго толук мүмкүнчүлүктөр болот. Жогоруда достор биз интерактивный панелди түшүндүрүп өттүк. Бул болсо кимдер үчүн керектүү? Билим берүү тармагында класстарга, кабинеттерге койгонго, ошондой эле бизнес чөйрөсүндө онлайн конференция, конференц залдарга, ошондой эле жыйындар өтүүчү жерлерге, курстар өтүүчү мугалимдерге, керек болсо үйүңүзгө коюп алып деле колдонгонго толук мүмкүнчүлүктөр каралган. Эгерде сиздерде ушуга керектүү болсо, биздин экрандагы номерлер менен байланыссаңыздар болот. Анан кандай суроолоруңуздар жаралса, комментарийге калтырсаңыздар болот.